30 жылдан бері кыргыз тили бир кыйла өнүктү, өстү, байыды. Бирок ойдогудай колдонулуп, өлкөдөгү бардык улуттарга орток тил болуп, жашоо практикасына терең кире элек. Кылымдарды карыткан кыргыз тили коомдо өзүнүн тарыхый ордун ээледи деп айтууга эртелик кылат. Аны өлкөдөгү бардык этностор орток тил кылуу үчүн аткара турган милдеттер арбын. 2014-2020 жылдар үчүн кабыл алган мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасынын мөөнөтү аякта баратат. Анализ көрсөткөндөй, аткарыла турган иштер дагы эле арбын. Министрликтер менен ведомстволор, мекемелер иш кагаздарын 0,4%-дан 60%-га чейинки гана мамлекеттик тилде жүргүзүп жатышат. Иш кагаздарын дээрлик 60-90%-ын расмий тилде даярдаган мамлекеттик мекеме уюмдар бар. Алар тарабынан даярдалган документтер менен иш кагаздардын сапаты төмөн, сапаты абдан начар. Бул жагдай тилибизге болгон ишенимди төмөндөтүп, мамлекеттик башкаруу органдарынын беделине доо кетирүүдө. Кыргыз тили боюнча программадагы милдеттерди кылдап талдап, жакында аткарган иштер боюнча мамлекеттик органдарга баа беребиз.